ар бир айым катары эле, кыз катары эле кыялданып, ойлонуп, да апа болгум келет. Мен эжемин. Бирок байкемдин кыздары менен ойноп атканын көрүп, же эжемдин кыздары менен ойноп атканын көрүп, мен деле айтам да, буюрса меники дагы болот депчи. Айпери мындай кыялдануу менен өзүнө бекем ишенимге талыкпаган эмгегинин жана айткандан кайтпаган өжүрлүгүнүн натыйжасында ээ болду. Кандай болгон күндө да бактылуу болууну самаган бийкеч күнүгө көздөгөнү жетем деп күрөшүп, өзүн өзү курчтуп келет. Качада барасыз? Это бывает по-разному, смотря во сколько я засыпаю. Кичинекей кезимде мага эжемдер кылып беришчи. Эжемдерге туруп, мага да кофе кылып бергилечи. Кичинекейсиңде десе, жок, мен да ичем. Азыр уже менден сурашат. Байкемдин кыздары бар, 3 кыз. Бүгүн эң кичинекей сиңдимдин тууган күнү. Апам экөөбүз сүйлөшкөнбүз, бүгүн барып мен торт тандап берем. Андан өзүмдүн жумуштарым менен кетем деп. Айпери Аралбаева 24 жашта, ал тубаса шал оорусу менен ооруйт. Үй-бүлөдөгү 4 баланын кенжеси. Ушул тапта апасы экөө Чүй облусунун Новопокровка айылында жашайт. Басып жүрбөймүнбү мен? Ыйлап атты. Мындан дагы түзүүрөөк басып, эл катарына кошулуп, ишине. Ыйлап аттымы? Үйрөнсүн деп ошо көп нерселерди талап кылам да. Ооруганына карабайчы, кээ бирде буту колу ооруп калат. Ага кандай кылабыз эми? Үйдү кийина, тиякты күлөсөстө, тиини кыл, муну кыл. Эми биз азыр деген убагыбыз 60-тан өтүп баратат. Анан эртеңки күндө эми баарыбыз эле үй дүйнөгө барабыз. Ал жакты ойлош керек экен. Ошоңо менин көзүм өтүп кетсе, башка бирөөгө эме болбосун деп аракет кылабыз. Так эле ушу үйрөнсүн депчи. Анан көп нерсени уже үйрөнөт, баары колунан келет. Баарын жасайт. Апасы айткандай эле Айпери үй оокаттарын дээрлик баарын өзү жасай алат. Ал өзү мүмкүнчүлүгү чектелген деп эсептебейт. Же майыптыгын бетке кармап, бирөөдөн жардам күтпөйт. Анткени анын майыптыгын көргөн адамдардын кабылуусу же умтулуусу менен эсептешпей чектегени катуу ширалткан. 1-классты 6 ай жакшы окугам. Окуу жайга кечигип калып, менин эжекем айтканы, сенин мүмкүнчүлүгүң чектелген. Бияка эмне келип атасың, үйүңдө эле отурбайсыңбы депчи. Анан мен ата-энемден сурангам. Апаман аябай сурандым эле, окууга барбайм. Мен окуй албайм деп. Апам аябай капа болгон мага. Сен окушуң керек деп. Мен эч кимдин сөзүн укпай окуй койгом. Мектепте окуй албай калган Айперинин билим алууга умтулуусу мындан 2 ай мурда пайда болду. Атөгүл алдына жогорку окуу жайда окуп, психолог болом деген максат койду. Азыр ал максатына жетүү үчүн тырышып окуп жаткан кези. Чтобы использовать совсем Айпери 14 жашка чыкканда гана өзү тырышып жана жакындарын жардамы менен дайым отурган коляскасына туруп, кас-кас басууну үйрөнгөн. Азыркы тилеги балдаксыз басуу. Ошол үчүн күнүгө тынымсыз машыгып, мулчуңдарын чындап турат. Мен обычно эрте отурам. Я намазала, бир нерсени сүккөгөндө биякачы майда. Бул кыйчылдабасын деп мен кээерки эмелерди. Айперинин окуу, балдаксыз басуу кыялынан да бой жеткенден бери өкүрөгүн эзип келген изги кыялы бар. Ал бактылуу жар, мээримдүү оолу. Бизде дискриминация өзү аябай көп. Мен мындай эле айтып кетейин да, биздин врачтар өзү көбүнчө гинекологдор мүмкүнчүлүгү чектелген кызды көргөндөн кийин мага деле айтышкан, башка кыздарга деле айтышкан, сен мүмкүнчүлүгүң чектелген болуп туруп, кантип балалуу болгон атасың депчи. Бирок мен ушул нерсени эч түшүнбөйм да, түшүнө албайм. Калп айтпасам бир жакында эле бирөө айтты да, ошентипчи. Бирок мен ойлойм да, мени түшүнгөн, мени баалай билген адам болсо, мен албетте ал менин
оюмда бар. Ар бир айым катары эле, кыз катары эле кыялданып, ойлонуп, да апа болгум келет. Кышында аюудай болуп чейинге кирем деп тамашалаган каарманым кыштын күндөрү эшикке көп чыга бербейт. Буга албетте жолдун тайгактыгы, шарттын жоктугу башкы себеп. Көбүнчө дискриминация именно маршрутка жактан көрөм. 4 маршрутканын ичинен 1 маршрутка токтойт. Же 5 маршрутканын ичинен экөөсү токтойт. Бирок еще токтогондон кийин деле мен чыкканга чейин кээ бир киши айтат: "Сен кийинкисине отурчу, кеч чыгат экенсиң." Анан мен унчукпай эле болуптур деп мурда жаап койчумун да. Азыр жок, мен айтам, сиз иштейсиз, бул сиздин ишиңиз, мага маршрутка керек. Таксиге көп эле отурбаганга аракет кылгам, бирок жакында деп айта албайм. Бирок 1 жыл мурун мен мындай эме менен көз алдымда болду да. Мен таксиге отурдум. Вакытым аябай аз эле. Такси кармап эле. Айттым, мени площадька апарып койгочу депчи. Мен сизге төлөп берем деп. Ал киши жөн эле макул деди. Бирок ошо площадька жеткенде "Ты посиди, я покурю" деди. Мен унчукпай туруп калдым да. "Как это ты можешь покурить?" Он мне сказал: "А давай?" И я в этот момент сказала: "Или я закричу, или вы откроете дверь." Таких дискриминаций у нас очень много. Бүгүн Айперинин туулган күнү. Бул жолу жеке майрамын курбу кыздары менен шаардагы кафелердин биринде белгилейин деп чечкен. Бирок бардык кафелерде майыптар үчүн шарттын жоктугу бул оюндан баш тарттырды. Тагдырдын ташбоор сыноосуна түрүлгөндөн туш болгон Айперини мына ушундай көрүнүштөр курчутуп, азыр өзүнө окшош майып кыз келиндердин укугун коргогон Назик кыз кыймылынын активисти катары басмырлоого туш болгон кыздарга жардам берет. 2 ай мурда ушул багыттагы жаңы долбоорду жактоо үчүн Украинага чейин барып келген. Бул окуя анын алга умтулуусун ого бетер арттырып, көптөн күткөн кыялы ишке ашат деген ишенимин бекемдеди. Ал эми бүгүнкү туулган күнүндө өзүнө өзү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ишеним жаратып, ар дайым шык берип турайын деген каалоосун айтып, ичинен тилек кылды. Мен 24-кө чыгам деп оюмда да болгон эмес. Бүтүн кичинекей кезимде мен мүмкүнчүлүгүм чектелген деп айтканда, чоңойгондон кийин мен жашоого кызыгым жок болгон үчүн мен өзүмө кол салганга аракет кылгам да. Бир жолу эмес, мен көп жолу эле аракет кылгам. Бирок ал максатка ашып калбай, мен ошондо ойлогом, бул жашоодо кызыгым жок, максатым жок болчу. Мен айткым келет, жашоодо эч такыр ниетиңерди, максатыңарды тыштабашыңар керек. Бул жашоодо өйдө да болот, ылдый да болот. Ал тепкич катарында эле ылдый да түшсөң болот, өйдө да түшсөң болот. Ал ар бир адамдын, ар бир кыздын өзүнүн колунда. Ата-энесинин эмес, врачтардын эмес, диагноз койсо дагы ал диагноз түбөлүктүү эмес. Аны өзгөртүү өзүңөрдүн колуңарда. Знаете, что меня удивило? Я по-любому 24 раза прокукарекала. Я серьезно, вот, Азаттыкка келгенде прокукарекала. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.